Assalamu alaikum da bir жолу урматтуу эл жакшылары, буюрса Ордолу Ош жергесинен Жалал-Абадты көздөп жолго чыктык. Эмнеге анткени биз ушу быйыл Ош жергесине тынбай бат-баттан келип калдык. Өзү буга чейин деле көптөгөн кызматтарды жасаганбыз, көптөгөн муктаждыкта бир туугандарыбызга үйлөрдү салып бергенбиз, квартираларын бүтүрүп бергенбиз, бейтаптарды Индияга алып барганбыз. Бул сапар муктаждар комплексин баштадык. Бир эмес, бир нече үй бүлөгө. Анан азыр дуалы башталып көрүп атасыздар буга чейинки видеолорду. Дуалы башталып туугандар ошол дем өрүүчүлөр жакшы эмес, колдоочулар жакшы эмес болуп аткандыктан, мисалы келип иш баштаганыбызга 4 күн болду. 4 күндө биз бир 88-90 миң сомдук строй материал иштетпиз. Өзү 120 миң каражат менен келгенбиз. 30 миң сом каражатыбыз азыр калды. Бир 30 миң сомго бир КАМАЗда кирпич келбейт экен. Улам видеону эле карап, кайрылып, суранып эле отура бербестен Жалал-Абадка барып, агайыны, дос жар, жакындарга барып, ушул иш боюнча маалымат берип кайрылбасак болбой калды. Туугандар, Оштун башкы дарбазасы ушул барып атасы. Ушундай болуп калды, туугандар. Ошого мен буйруса эртең 1-2 күн Жалал-Абадта айтчуларга айтып, кайрылуучуларга кайрылам. Себеби туугандар, көрдүңүздөр, эми иш жакшы кетип аткан менен бир ойлондура койду да, себеби кирпич азайып атат. Каражатыбыз болсо 30 миң сом каражатыбыз бар болгону, ушул кече 2-3 күндөн бери жардам берип аткан элибизди ошо айрыкча 50 сом, 100 сомдоп, 500 сом, 1000 сомдоп салган үчүн саналуу эле 4-5 киши эле салыптыр 3 күн 4 күн ичинде. Анан бир биздин тайпабызда бир агабыз, бир эжекебиз, бир тууганыбыз 7 миң рубль, дагы бир өзүбүздүн айылдаш менен акем 5 миң каражат салыптыр. Ушу баары бирге 30 миңдей каражат болуп турду. Мына ошентип туугандар, строй материалдарыбыз, заготовка кылып атканбыз эмелер, жанагы усталардын тамак аш продукталары күн санап кетип атат, көрүп атасыздар. Биз эртең бир КАМАЗ кирпичке каражатыбыз азыр даяр бар го. Бирок ал менен иш бүтпөйт да. Ошого биринчи кабатына дагы жок эле дегенде бир 2 КАМАЗ кирпич келиш керекпи, ушундай да. Анан топурак кум түгөнүп атат, цемент азыраак цементтерибиз бар, 3 тоннадай цементибиз бар. Ал кирпичке жетип калабы белгисиз. Анан бизге жанагы арматура, сейсмопоис колонналарга арматура керек уже. 500 метр арматура жетеби жетпейби билбейм. 500 метрден ашыраак кетип калабы. Российский 12лик болсо болот. Ушундай арматура, кирпич, анан плита бизге ушул наркы бурулуп аткан жагын 2 этаж көтөрүп атабыз да. Узундугу 4,5 метрликтен 9 учтук плита болсо, ушул азыр биз салып аткандын баардыгы 2 этаж кыла албай калат окшойт. Эми шартка жараша наркы жагын ушул бир швейный цех, анан бир жалгыз бир семья, бир адамга бир комната кылып берсек, анан бир швейный цех, анан бир намазкана, ушул 2-чи этажга ушулар гана батып калат окшойт. Калган 1-чи кабатта 4-5 семьяга турак жай үйлөр болот. Ушундай туугандар, биздин пландар ушундай да, шартка жараша болуп атат да. Азыр курулуш кылыш кыйын болуп атат. Азыр үй эмес, бир тандыркана, навес очоккана, жада калса бир ажаткана салыш кыйын болот. Бир жөнөкөй ажаткана азыр 50 миңден кем эмес каражат келет экен. Ошол эми сиздерде ой пикириңиздерди мындай улам элге чыгып деле бирок суранып кайрыла бериш деле ыңгайсыз болуп калат экен. Сурана берсең деле мындай натыйжасын жогоруда айтмайм. Кудайга шүгүр, эми аздыр көптүр болсо делечи, жаман эмес. Бирок 20 миң адамга 25 миң каражат бул өтө мындай аздыктал. 25 миңден бирөө 7 миң, бирөө 5 миң, 12 миң эле 2 адам калды. Калганы ушул көпчүлүктүн ушул 20 миң адамдын каражаты бул 15-17 миң каражат гана жардам болуп атат да. Мурункудай иш кетпей атат. Ошого кандай кылсак, эмне кылсам экен деп азыр ойлонуп атам, туугандар. Ошол эми туугандар, башка эмне дейм? Биздин жолдорубузга, иштерибизге, анан кызматтарыбызга салам алейкум да, бир жолу дуа кылып туруңуздар. Мен ушуну сиздерден суранам.
жардам бере албасаңыздар дагы жок дегенде ушул видеолор башкалар менен бөлүшүп, ушул биздин жасалып аткан иштерибизди башкаларга кабардар кылып жеткиргенге дараметиңиздер жетер балким. Ошого туугандар, мындай сөздөн ишке өтөлү деп көбүңүздөргө айтып кетер элем. Бир күнү бирөө жазып атты, усталар холодильник керек десе, мен холодильник берем дедик. Номер жазып койдук элек, 3 күндөн бери ал дайын деле жок. Мисалы ушундай жөндөн жөн курук сөз эмес, ишке өтөлү суранчы. Эми мен сиздерди жаман деле көрбөйм, бирок шартыңыздар туура келбесе, өзүңүздөр алдап, бирөөнү үмүткөр кылбасаңыздар дейт элем да. Ошол тынч болуңуздар. Мен 4 күндөн бери Ошто жүрүп, ушул негизги план Жалал-Абадка жогоруда айтып кеттим. Демирчү карап, экинчиден үйдө күлөрүбүз. Чындыгында баягы кичине үйдөн алыска 1-2 күнгө чыкканда эле сагынып каласың. Үйдөн барып, ата-энебиздин ак батасын жаңылап, ак батасын алып келейин иншалла. Дуада, ак батада береке бар дейт го. Ушул жакшы дуа алып турсак иншалла көп иштерге, ийгиликтерге жетишебиз. Тынч болуңуздар, туугандар. Машалла, долуу Ош жергеси. Көбүрөөк жазып атат, ой туугандар, билмейдер. Өзүнө салган жок го. Как будто өзүнүн үйүнө сурангандай кайдыгерсиңер, айрыкча Оштуктар деп. Кээ бир-эки комментарийга жазып кетиптир да, намыстарына тийип, урматтуу Ош. Бурдул Ош жерини эли, кайрымдуу берешендери, мындай материально жардам бере албасаңыздар деле, жок дегенде 2 нан 1 дарбызыңыздарды көтөрүп, ушул усталардан барып зыярат кылып туруңуздар деп суранып кайрылып кетем да. Илгертен ата-бабабыз иш илгери болсун деп кашанын аркы бетине кетип атып, бир болуп аткан ишке салам берип, акыбал сурап өтчү эле. Бизде азыр андай болбой калды. Жалал-Абадтан келип ушундай курулуш кылып атабыз. Мына 4 күндөн бери бул жерде жүрөбүз. Бир адам, бир бут басып келген адам болгон жок мисалы. Өткөндө фундаментте да бир 15 күндөй жумуш болду. Бир адам 4 самсын көтөрүп усталарды мындай зыярат кылып келген киши болбоду. Анан дажечи мына эди айтып кетем да, мына жардам сурап кайрылгандар деле барсыздар го, үй сурап. 1 килограмм күрөч аш барса 150 сом турат. Жарым литр май деле кетпейт. Ашып барса бир 500 сомдук расход менен 1 килограмм аш демделет. Эт кошпой эле жумуртка кошуп демдесеңиздер болот. Мисалы да, эми көңүл да. Ушул ашыңарды көтөрүп алып ушул жерге мындай Алланын ыраазычылыгы үчүн, мен үчүн эмес, ал бул иш мен үчүн болгон жок. Ушундай бир эме кылып үйрөнсөңүздөр, анан жардам эле сурап, жок болсо шойчу өзүңөр деле жоголуп кетесиңер. Бирөөгө деле беришти үйрөнүш керек, урматтуу Алланын сүйүктүүлөрү. Сөздөрүм ээсин табат. Анан кафеге өтүп бошобойбуз демелечи. Ошого мындай болуп аткан ишке мен прям жардам бергиле деле дебейм. Жок дегенде, мына жакшы сөз видеолорго жазып, бир демөөрчү колунда барларга ушу маалыматтарды жеткирип турганга мындай дараметибиз жетпей атат да, мен өтө таң калып атам. Балким ушунчалык жан дүйнөбүз мындай тоңуп, карайып, караңгы болуп баратабы түшүнбөйм да. Анан бир муктаждык болсо дароо догурунуп чыгабыз мисалычы. Же калп айтамбы? Курбан айттарда, орозолордо ай мага бербей калдың, мага бер, аны кыл, муну кыл деп мисалы да эми. Ошого бардык ар бир пенде мындай берүүчү болордон болойлу Алладан сураныш